Аралыктан окутууну улантабыз. Силер менен 9-класстын алгебра сабагы квадраттык функция жана квадраттык функциянын нөлдөрүн табуу. Математика мугалими Дамир Эжеев. Бүгүнкү сабакта квадраттык өчмүчөнүн эрежелерин эске салабыз. Квадраттык функцияны аныктамасы менен таанышасыңар. Квадраттык функциянын нөлдөрүн тапканды үйрөнөсүңөр. Көп жигиттин ордуна туура сөздү кой дейт. Ax квадрат плюс bx плюс c квадраттык үчмүчөнүн тамырларынын саны анын дискриминантынан көз каранды. Кайсы сөздү коебуз? Дискриминанттын санынанбы же дискриминанттын белгисиненби? Ойлонобуз. Демек, белгисинен көз каранды болот экен. Дискриминанттын оң, терс жана дискриминанты нөлгө барабар учурунан. Экинчи суроо. Квадраттык үчмүчөнүн тамыры деп, ал үчмүчөнүн мааниси нөлгө барабар болгондой эмненин мааниси аталат? Өзгөрмөнүнбү же сандынбы? Ойлонуп көрөлү. Туура, өзгөрмөнүн. Аныктамалар. Y барабар ax квадрат плюс bx плюс c түрүндөгү функция квадраттык функция деп аталат. Мында x өзгөрмө. A, B, C ар кандай сандар. A коэффициенти нөлгө барабар болбош керек. Мисалы, y барабар 5x квадрат минус 1,5x плюс 4 жана y барабар x квадрат. Булар квадраттык функциялар деп аталат. Мында биринчи учурда коэффициент A 5-ке барабар, B минус 1,5-ке, C 4-ке барабар. Ал эми экинчи учурда A 1-ге барабар, ал эми B, C коэффициенттери 0-ге барабар болгондуктан биз y барабар x квадрат деген функцияны алат экенбиз. Y барабар ax квадрат плюс bx плюс c квадраттык функциянын нөлү деп, ал функциянын мааниси 0-гө барабар болгондогу x өзгөрмөнүн мааниси аталат. Бул жерде A, B, C ар кандай сандар, A дагы эле 0-гө барабар болбош керек. Берилген квадраттык функциянын нөлүн тапкыла дейт. Бул учурда карагыла. Ax квадрат плюс c түрүндө берилиптир. B коэффициенти 0-гө барабар экен. Чыгаруу үчүн функцияны 0-гө барабарлап алабыз. Ал функцияны чыгарып, минус 0,14-тү оң жакка алып өтсөк, плюс 0,14. Андан кийин x квадратты табыш үчүн 0,14-тү 0,1-ге бөлүү керек. X квадрат 4 болот экен дагы биз билебиз. Квадраттык теңдеменин тамырлары минус 2 жана плюс 2 экенин. Көбөйтүүчүлөргө ажыратып да алсак деле болот. Толук эмес квадраттык теңдеме булар 9-класста өткөнсүңөр. Демек, жообу квадраттык функциянын нөлдөрү минус жана плюс 2 болот экен. Төмөнкү функциялардын кайсылары квадраттык функция боло алат дейт. Кана биринчини карап көрөлү. Бул x куб 3-чү даражадагы өзгөрмө экен, демек бул квадраттык функция боло албайт. 8x квадрат минус 9x плюс 7 квадраттык функцияга мисал боло алат экен. Y квадрат плюс bx плюс c түрүндө турат. A 0-гө барабар эмес. Квадраттык функциянын нөлдөрүн тапкыла дейт. Төмөндөгүдөй квадраттык функция берилиптир. A 5-ке барабар, B минус 4-кө, C 1-ге барабар, минус 1-ге барабар экен. Демек, функциянын оң жагын 0-гө барабарлап, биз квадраттык теңдемени алдык. Квадраттык теңдеменин чыгаруунун формуласын билебиз. Биринчи айырмалагыч дискриминантты эсептеп алабыз. Минус 4-түн квадраты, минус 4 көбөйтүлгөн 5 минус 1, бул 16-ны берет, плюс 20, 36. Демек, дискриминант 0-дөн чоң. Дискриминант 0-дөн чоң болсо, квадраттык теңдеменин 2 тамыры болот. Ал тамырларды төмөнкү формулалар менен
таап алабыз. Биринчисин табалы x1'di. Мына ордуна койдук. Минус формулада минус болгон үчүн минус 4'тү коюп атабыз. Дискриминант 36'га барабар. Биз биринчи учурда плюс минус болгондо биз анын плюс майнусун алдык. 10 болот. 10дон бөлсөңөр 1. x2'ni табалы. x2'ni тапсак 4 минус 6 болот. Плюстун ордуна минусту койдук. 10дон минус 2. 10дук бөлчөккө айландырып койсок, минус 0,2'ye барабар экен. Демек, жолу квадраттык функциянын нөлдөрү 1 жана минус 0,2 сандар болот экен. Үйгө тапшырма. Квадраттык функциянын жана нөлүнүн аныктамасын жадка билишиңер керек. Видео сабакты дептерге жазабыз, мисалдары менен кошо. Окуу китебинин номер 29-бетиндеги мисалдардын Асын, Бсын, Дсын, Жсын өз алдынча чыгаргыла. Кийинки сабакта жолугушукча саламатта болгула.